Ай, Сыяпат кызым, акырын ойно жыгыласың. Макул апа. Жеке мектепке баргандан баштап жакшы окуп баштады. Бизде баса жаңылыктар, жаңы машина сатып алдык. Куттуктайм, кут Рахмат, болсун. рахмат. Билесиңби, биз да балабызды жеке мектепке бергибиз келет, бирок акча таптай албайт атабыз. Күйөөм да иштеп атат, мен да иштеп атам. Бирок айдын аягына жетпей, карызга батып калдыбыз. Машина жөнүндө айтпай эле коеюн. Мен сени түшүнүп жатам. 3 жыл мурун биз да ушинтип кыйналганбыз. Үй бүлөлүк бюджетти пландаштырууга көп убакыт кетет деп ойлочумун. Иш жүзүндө күнүнө 5 километр кетет экен, 5 километр. Мисал алсак, сага түшүндүрүп берсем, 25 000 сом айлыгыбыздан 10 000 сомду азык түлүккө кетирсек, 5 000 сомду кызымдын окуусуна кетирсек, 1 000 сом жол киреги кетет, 1 000 сом ден соолукту чыңдоого кетет, андан кийин 2 000 сом күтүүсүз чыгымдарга калтырып калып атабыз да. Ошондон кийин 5 000 сом артып калат, 5 000 сом. Ошол 5 000 сомду акчалай салым катары проценти менен банкка салып топтоп жатабыз. Азыр болсо университеттин окуусуна чогултуп жатабыз. Чын эле ушунчалык оңой. Мага жакшылап айтып берчи. Оп-оңой аны үйрөнүп эле алсаң болот. Блокнот ачасың. Ал блокнотко дайыр. Максатка жетүү үчүн үй бүлөлүк бюджетти кантип пландаштыруу керек? Чыгымдарды ай сайын жазып туруу, ашыкча чыгымдардан баш тартуу, сатып алууларды алдын ала даярдалган тизме боюнча жүргүзүү. Ашыкча чыгымдарды талап кыла турган болсо, салтты жана моданы кармануунун кереги жок. Энергияны сарамжал пайдалануучу технологияларды колдонуу. Балдардын эркелиги үчүн акча каражаттын ашыкча коротпоо. Дайыма 15% сактоолук түрүндө өзүнчө бөлүп коюу. Кокустук чыгымдар үчүн 5% өзүнчө бөлүп коюу. Иштеп табылган акча каражатынын 80%-нын зарыл керектүү нерселерге чыгымдоо. Тамак аш азыктары, окуу үчүн төлөмдөр, транспорт, насыя боюнча төлөмдөр, кийим-кече, коммуналдык тейлөөлөр үчүн жана башкалар. Байтүшүн банка. Ишенимди актайбыз, дөөлөттөрдү тартуулайбыз.